Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо программабызды алда карай улантабыз. Жогоруда кыргыз кийимдери жөнүндө дагы бекеринен кеп кылган жокпуз, жалпы коомчулукка дагы дал ушул багытта бекеринен суроо берген жокпуз. Мына ушул өңүттө биз маектешели деп турган чагыбыз өзгөчө дал ушул кыргыз кийимдерин, кыргыз коллекциясын дүйнөгө таанытууда өзгөчө эмгек кылып келе жаткан эжекебиз бүгүн бизде конокто. Дизайнер Чынара Мамажакыпова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы эже? Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Кутмандыгыңыз менен. Маанайыңыз кандай? Мана жакшы, ушу аябай тиги эрте менен болсо да ушундай алыс жактан келип калдык. Атайын чакырууңуздарга рахмат. Бар болуңуз. Абдан бир жакшы ийгилик менен баягы бизге кубанычыңызды, сүйүнүчүңүздү бөлүшөйүн деп келип калган учуруңуз. Бул жакта дагы мына ушул Кыргызстан аялдар конгрессинин эл аралык маанидеги лидерлик үчүн деген алтын медалын дагы алган экенсиз. Сыйлыгыңыз кут болсун дейли. Эң сонун. Анан апамдын сырдуу сандыгы деген коллекцияңыз үчүн дагы мына ушул Италияда дагы ийгилик жаратып келгенсиз. Апамдын сырдуу сандыгы деген коллекцияңызды чечмелеп берсеңиз. Бул сырдуу сандыкта эмнелер бар болду экен? Болгон сырдуу сандык деппи? Ооба. Бул сырдуу сандык негизи апам аябай чебер аял болгон да. Анан негизи жанагы 2018-жылы ошо Парижге бармакпыз. Анан ошондо бир кырсыктар болуп, ошол кезде маркум апам өтүп кетти. Анан ошол кырсыктар менен бара албай калдык да. Анан кийин негизи башка мен өзүмдүн ойлогон башка коллекциям даяр болчу ал убактачы. Анан ошол убакка уже мен да даяр болбой калып, баардык нерсе тиги асман түшүп кеткендей эле бузулду да. Анан ушунчалык кайгырып, ушунчалык өзүмө келе албай жүргөндө менден бир өзүнөн өзү бул коллекция ушундай бир жан дүйнөмө жаралды десем болот да. Анан апамды эстеп, жанагы сандыгын ачып, ошо чогулткан нерселерин көрүп отурсам, ушундай сонун кооз нерселерди тигип, анан катып жүрүптүр да. Аны мен көрбөптүрмүн, бирок ошондойлорду жасаганын билем. Жаш кезимде сонун нерселерди, кол өнөрчү болчу, сонун нерселерди жасачы, анан жанагындай шырдактарды шырчы. Анан буларды дагы кээ биркиси өзүнүн энесинен калган нерселер да бар экен да. Бул канча жылдык сакталып жүргөн. Анан кийин бул аларды карап отуруп, буну эмне кылсам, картина кылып илип койсомбу? Же бир жерге бир атайын бир музейлерге алып барып илсемби деп ойлонуп отуруп, анан өзүмө коллекция деген андан көрө ушул коллекцияны мен өмүрүм өткөнчө апамдын сырдуу сандыгы деген коллекцияны улантып кетейин дедим да. Бул биринчи эле этабы болуп атат да. Андан кийин бул сандыктын экинчи этабы анан ушинтип кете берет да. Кудайым буйрса, ошо канча алым күчүм болсо, канча ден соолугум болсо, канча бир убакытка чейин жашасам, ошого чейин улантайын деген бир ниеттерим бар да. Анан ушул коллекцияны анан ошо Италиянын Милан шаарына алып барып көргөзүүнү чечтим да, атайынчы. Анан ошол жерден көргөздүк, аябай кубанычтар болду. Элдердин ушунчалык таң калганын көрсөңүздөр а жерде сөз менен айтып түшүндүргүс болду. Анан албетте мен жанымда переводчигим бар болчу. Анан ушунчалык кызыгып, анан ошол жерде бир музей бар экен. Ошол музейге сунуш кирди мага бир биздин Кыргызстандын атынан, ошо биздин бир эки көйнөңдү илип кой депчи. Анан ошол жерге биз дагы жана макулдугумду берип, өздөрү тандап, ошонун ичинен эки көйнөктү алып калышты да. Анан бизге 2020-жылга кайра Парижге жолдомо беришти да. Бир 50% арзандатуу мененчи. Анан негизи биз ушундай көргөзмөлөрдү бизге мамлекет төлөп бербейт. Өзүбүз каржылап, өзүбүздүн брендибизди өзүбүз ушундай дүйнөгө таанытуу менен алек болобуз да. Анан мен күтүлбөгөн да сонун нерселер болду десем болот да. Ал жерде мен ойлогом эми көп эле жанагындай көргөзмөлөрдө катышып келебиз, анан жөн эле көргөзүп, анан сыйлыктарды алып, анан ыраазычылык каттарды алып, же болбосо бир жакшы месталарды алып ушинтип кетебиз да. Анан ал жерден
мага башка өлкөнүн дагы ал сыр боюнча сакталсын тиги жакшы буйртма кийимдерге буйртма ушу биз өзү бренд масса менен иштегендиктен бизге жакшы буйртмалар да кабыл алынды да. Ал жерде 5 жылга контракт түзүлдү. Сонун тиги өзүбүзгө жанагы азыр как раз бизде кичине кризис болуп аткан. Жанагы рынок боюнчачы. Анан ошол жерден биз жакшы сүйлөшүүлөр жүрүп, ортодо жакшы жана контракттар түзүлүп, мен аябай кубанычтуу болдум. Ушундай да болот экен депчи. Анан андайды эми жакшы пайда менен десем болот да. Анан ошентип менин бир 200дөй адамым азыр ошол жактан алып келген 5 жылдык контракт менен азыр жыргап ошону иштеп атышат да. Демек сиздер кыргыз кийимдерин экспорттойсуздарбы же болбосо алар өздөрү баягы дизайнын түзүп беришкенби? Биздин кыргыз жанагы өзүбүздүн орнаменттерибиз бар эмеспи? Ошону биз деген бир гана Кыргызстандан эмес, аны башка, например, Индиядан заказ берип, ошол эле орнаментти биз башкача кылып, аларда деген колдонуучулар ушунчалык көп, анан арзан да бизге. Анан ошондой бир өздөрүнүн орнаментин берген, бирок биздин кыргыздын дагы кичине түшө турган жери бар да. Бирок алардын өзүнүн национальный костюмуна окшошуп кетет да. Өзүнчө бир уникалдуу ушундай бир сонун нерселерди айтат го, кардар сурагандан ашыра бергин депчи. Биз ошону өзүбүз кошуп сунуштасак аябай жактырып, анан негизи контрактты 3 жылга түзүп атканбыз, 5 жылга чейин узартып, ушунча бир кубанычтабыз да азырчы. Жакшы. Жогоруда Милан шаарындагы көргөзмөнү айтып калбадыңызбы, баягы элдер аябай кызыкты депчи. Деги эле ошол жерде баягы ушул буюм мага аябай жагып калды, сатасызбы деп сунуштагандар аргын болсо керек, сөзсүз түрдө эле. Сыр сандык коллекциясын алган. Андан кийин биз көргөзмөгө катышкан сайын кайра негизи сатыкка коебуз. Анан мен биринчи бул коллекцияны сатканга өзүм негизи эле даяр эмес болчумун да. Ал кийимдерди мен өзүмө тиккем. Өзүмө тигип, өзүм сактап, кийин мен кызыма өткөзүп берейин деген бир жакшы ойлорум бар болчу. Анан ошо музейге койгонго макул болдум. Бирок жана сатыкка койгон да жокмун, илген да жокмун. Ал оюмда да жок болчу да. Азыр деле тиги аны буларды мен даже дом модага койбой жатам, мода үйүбүзгө. Анан аны атайын сактап, кийинки мууга табир кылгандай кылыпчы. Чынар эже мына мода деп айтып калды, үй дом мода деп, үй. Биздин азыр колубузда 5000 сомдук сертификат турат. Буга кандай кылалы кесиптеш? Чынар эжебиз бүгүн биздин студиябызга жөн эле келип, маек куруп, ийгиликтери менен бөлүшүп кетейин деген жок. Жалпы көрөрмандарыбыз үчүн дагы жакшы бир белегин ала келген экен. 5000 сомдук сертификат бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин WhatsApp номерибиз иштеп атат. 0774 72 95 92 0775 74 09 90 номерлерине өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды бериңиздер жана оригиналдуу каалоо тилек жазган эң мыкты биздин көрүүчүбүзгө мына ушул сертификатты ыйгарабыз. 5000 сомдук сертификат. 5000 сомдук, чынында. Өзүмө деле алып калсам жакшы болмок, эми түз эфирден айтып койбоду эми кесиптешимчи. Негизи эфирдин бүтүшүнө дагы бир сааттай дагы бир убакыт бар. Эгерде жетишем десеңиздер, жакшы кесиптешим айтып кеткенде оригиналдуу жакшы каалоо тилеги үчүн ушул сертификатты ыйгарабыз. Жакшы. Келиңиз анда дагы кебиз алдыга карай уланта берели. Чынар эжеге да берип калайын, суроолордон. Ушу өзүңүздүн өнөрүңүз, ушул кол жасоого, кол өнөрчүлүктөрүңүз ичинен эң жакканы кайсы болду негизи? Коллекциямдын ичиненби? Коллекциямдын ичинен ошо мага чындап жан дүйнөм менен жаралган ошо апамдын сырдуу сандыгы деген коллекциям мага ийгилик да алып келди. Бул деген чындыгынан жаралган үчүн мен буну өмүр бою анан жанагындай муундан муунга өткөзүп бергенге даяр болдум да. Деги эле ушул коллекциялар аркылуу эл аралык масштабка чыгуу өтө чоң бир аброй алып келет да. Жылда чыгып турасыздарбы же кандайдыр бир өзүнчө белгиленген иш-чараларга барып катышып турасыздарбы?
негизи менин ой максатым биздин Кыргызстанда көргөзүлгөн көргөзмөлөрдө кичине бизде баалоо төмөнүрөөк да. Анан башка жакка көргөзгөндө уже аларга өтө кызыктуу болот да. Бул кандай бул депчи. Жаңы табылган сыяктуу. Жаңы табылган сыяктуу болот да. Алардын кийимдери да бизге жаңы табылган болуп көрүнүп атпайбы? Ошол сыяктуу эле аларга да биздин жана Кыргыздын нукура, орнаменттери ошолордун баары биз аларга өтө уникалдуу, башкача көрүнөт да. Анан алардын кызыгуусу аябай артат. Анан ошондуктан мен чет жактарга көп көргөзгөнгө басым жасап жатам да азырчы. Мына ушул эмгегиңизди баягы жаратып, өзүңүздүн оюңуздагы кийимдерди тигүү үчүн канча адам менен иштешесиз? Деги эле коллектив тууралуу да кеп кылсаңыз. Бизде жанагындай жеке тиккенде коллекцияны даярдаганда атайын өзүмдүн бир 3 кызым бар. Алар бирөө бычып берсе, бирөө тигет. Бирөө болсо ошол жерде көргөз берип жанында турушат. Бирок бир изделие бизде 1 жумага чейин созулуп кетиши мүмкүн да, жаралуудачы. Анан кээде 1 айга чейин даже созулуп кетет. Эгерде кол тиге турган жана колго тиге турган работалары көп болуп кетсечи. Анан мен ойлойт элем да, жанагындай массада бир күндө 200 деле тигип коюшат. Анан ал жакта уже өзүнчө мына бренд Чики бул деген чоң эле бир компания көптөгөн немелерди, адамдарды жумуш менен камсыз кылып келебиз. Анан бул бизден чыккан товарларды биз башка өлкөлөргө экспорттоп турабыз да. Ал баасы төмөн, өздөрү сураганына жараша ошондой товарларда. Анан жана Дом модадан чыккан менен ал товардын өтө бир ат менен төйдөй десем болот да, айырмасы бар да эки товардынчы. Негизи мына ошо Дом модадан бизге келген ошо 5000 сомдук сертификат турат. Андан сырткары ошол өзүңүздүн эң кымбат деген кийимиңиздин баасы канча жана эң төмөн, эң ылдыйкы деген баасы канча кийимдердин? Бизде деген кийимдер Дом модада 1000 сомдон баштап 100 000 сомго чейин да. 100 000 сомго чейин. Демек, ал аябагандай өзгөчө кийим. Өзгөчө кийимдери. Эң сон. Деги эле бул кийимдердин тигилиши чоңдорго, мырзаларга, айымдарга жана балдарга жараша болуп бөлүнөт эмеспи? Сиздер көбүнчө кайсыл багытын карманасыздар? Айымдарга тигесиздерби? Биз мен жана бул брендти баштагандан баштап эле мен 17 жашымдан баштагам да. Ошодон баштап эле мен өзүмө карап тигип келгем да. Өзүм ошол нерсени кийгемби? Өзүм ошол нерсени кийгим келип жатат деп, ошондо мен бир 80%-ын айымдарга басым жасайм да. Себеби айымдардыкын мен 17 жашта болсом ошол курактагыларга көп чыгарчымын да. Анан 20 курактагыларга азыр 30-тан ашып баратам. Өзүм курактуу кылып иш кылса, адам өзүнө жараша чыгарып берет экен да, негизичи адам өзүнүн ою кандай болсо ошондой кылып анан. Ошол 1000 сомдон баштап 100 000 сомго чейин деп айтып кеттик. Анан көбүнчө биздин мода үйдүн башка мода үйлөрдөн айырмасы биздики кийгиликтүүсү менен айырмаланат да. Анан жанагы көбүнчө коллекцияны дизайнерлер деген жанагындай бир эле жанагы көргөзмөгө эле койгонго даярдашат да. Анан ошол жерден чыккандан кийин ал билбейм каякта эмне болуп, кайсы жерде чаң басып жатканын билбейм. Аны кийгенге болбойт. Көчөгө кийгенге болбойт, тойго кийгенге болбойт, конокко кийгенге болбойт. Ал бир өзүнчө эле бир эксклюзив да. Анан мен кийиликтүү кылып жасаганга аракет кылам да. Ал нерсени конокко да кие тургандай, жанагындай той топурларга, эгерде жанагындай сахна дүйнөсүндө жүргөндөргө дагы боло бере тургандай иш кылса, баардык нерсеге боло бере тургандай кийип турган могул коллекциямдын бирөөсү да булчу. Ушундай бир эң чекеде оң жагыңызда эң сон. кийгилик ушундай бир кайсы жерге барсаң да ыңгайлуу,
өзүнө. Анан кие бере тургандай болуш керек да, менин оюмчачы. Эң сонун. Мына 5000 сомдун ичинде дал ушундай аз эле эмес, көп. Ооба. 5000 сомдун ичинде мына ушундай бир жакшы кийимдерге жетебиз десеңиздер, ардактуу телекөрүүчүлөр, сөзсүз түрдө биз менен байланышыңыздар. Саат 9:30 чейин сиздердин SMS билдирүүлөрүңүздөрдү кабыл алабыз. Албетте WhatsApp аркылуу бардыгыңыздар тең байланышууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. 0774 72 95 92 0775 74 09 90 биздин номерлерибизге SMS жөнөтсөңүздөр болот. Эгерде каалоо тилектериңиздер болсо, каалоо тилектер. Эгерде жакшы оригиналдуу суроо болсо деле болот. Эң сонун. Ооба. Эң сонун каалоо тилекке биз албетте ыйгарабыз. Эфирибиздин аягында жыйынтык чыгарабыз. Мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жакындап бардат, Чынар эже. Маегибизди жыйынтыктайлы, келиңиз каалоо тилегиңизди бир каалоо тилек бар экен, эжеке сизге окуп коеюнчу. Саламатсызбы, Чынар эже? Сизге апаңыз ыраазы болуп, иштериңиз жүрүшүп жатыптыр. Мындан ары да ишиңизге ийгилик болсун. Апаңыз колдогон, көрө төгүлгөн чебер болуп Кыргызстанды дүйнөгө таанытып жүрө бериңиз дейт. Рахмат. Келиңиз сиздин каалоо тилегиңизди жалпы элге болгон угуп алып, анан маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ушул жаңы 2020 жыл биз үчүн, баардык кыргызстандыктар, деги эле бүткүл дүйнө жүзү үчүн тынчтык болсун биринчи. Анан ар бирибизде ден соолук. Анан ушул жылдан баштап биз ийгилик жаратайлы, ийгиликке жетели, максат коелу, кыялданайлы. Ошол нерселер ишке ашыш үчүн биз ушунчалык аракетибизди кылайлы. Өйжөрлүк менен, ушу сабырдык менен, кичипейилдик менен көп нерсеге жетишсек болот экен. Негизи адам болуп жаралгандан кийин. Адам деген негизи кыялданыш керек да, максаттаныш керек. Бир кыялы жок, максаты жок, бир Алла Таалам айтат, шайтан депчи. Ошондуктан биз адам кылып Кудайым бизди жараткандан кийин кыял менен, максат менен өзүбүздү өнүктүрүп, өстүрүп, ар бир адам баласы ийгиликтүү болууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону колдонуп калууга биз жетишибиз керек, аракет кылышыбыз керек. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик. Эң сонун чакырык болду. Бардыгыңыздар ийгиликтүү болуңуздар дейли. Жана сизге дагы албетте ийгилик каалайбыз. Дагы Кыргызстандын жүзүн, Кыргызстандын кийимин, Кыргызстандын ойма чиймесин дүйнөнүн туш тарабына таанытып жүрүңүз. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз дейли. Рахмат.